Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү телеберүүбүздө биз мекенди коргоо жолунда кызмат өтөгөн, Баткен коголагында өлкө бүтүндүгүн сактоого салым кошкон каармандар менен маек курабыз. Баткен окуялары кыргыз тарыхында өзгөчө барак болуп калды. Ал күндөрү миңдеген жоокерлер чек арада туруп тынчтык үчүн күрөшүшкөн. Бүгүн дал ошол Баткен согушунда көкүрөгүн окко тосуп, мекен чегинде турган ардагерлер биздин студиябызга келип отурат. Анда мен четинен тааныштырып өтсөм, Баткен согушунун катышуучусу Мекенди коргоочулар коомдук бирикмесинин төрагасы Эшанкулов Жайлообай Казыбекович, Мекенди коргоочулар коомдук бирикмесинин Талас, Жалал Абад, Ош жана Баткен облустары боюнча координатору, ички аскерлердин Жалал Абад облустук уюмунун төрагасы, Баткен согушунун катышуучусу Мати Ибраимов Маматсабыр Райымбекович, Мекенди коргоочулар коомдук бирикмесинин Ош облусту боюнча төрагасы, Баткен согушунун катышуучусу Эргешев Абдыкалык Шакирович жана ошондой эле Баткен согушунун катышуучусу Мекенди коргоочулар коомдук бирикмесинин Баткен облусту боюнча төрагасы Масаитов Тынычбек Эгембердиевич келип отурат. Саламатсыздарбы, урматтуу ардагерлер? Мына сиздер менен бүгүн абдан мындай маанилүү болгон теманын алкагында жолугушуп отурабыз. Баткен окуясы жаштарды аскердик патриоттуулукка тарбиялоо, мекенчилдикке тарбиялоо темасында сиздер менен маек курмакчыбыз. Бүгүн сиздердин ушул ар бир айткан сөзүңүздөр биздин тарыхыбыз, ошол күндөрдү кайрадан дагы бир жолу көз алдыбыздан өткөрүп, анын канчалык баалуу бактуу экендигине дагы баса белгилеп өтмөкчүбүз да. Анан эми бүгүн мына Мекенди коргоочулар коомдук бирикмесинин ишмердүүлүгү боюнча алгач Жайлообай Казыбекович сиз менен маекти баштасак да, мына Мекенди коргоочулар коомдук уюму качан түзүлгөн, кимдерден турат, эмне максатта түзүлгөн, анан мүмкүн болсо дагы өзүңүз жөнүндө дагы кандай болуп ушул коомдук уюмду түзүүдө өзүңүздүн буга чейинки ишмердүүлүгүңүз байланышын айтып кетсеңиз. Мен 10 жыл бою Баткенде иштедим, ички аскерлердин курамында болдум. Буга чейин ички иштер министрлигинин ички аскерлердин кызматында ошол жерден пенсияга чыктым. Ого чейин коргоо министрлигинде болгонмун. 10 жыл бою Баткенде иштедим. Баткенде мен ошол жерден ардактуу эс алууга чыкканмын. Көп жерлерди басып өттүк, көптөгөн аскатоолор, татаал жолдорду. Анан бул уюмду түзүлгөнү 2012 жылы колбашчы Арбаев Советбек Асанович ошол колбашчы болгондо Сайнидин Алиев Сагынбек Сайындинович ушул бир уюмду жетектейт экен. Республика боюнча бул уюм аталышы 7412 ДОГ ГИСИИН ВВ. Ички аскерлердин курамынан ГИСИИН азыр ГИИН болуп калды. Ошол курамынан түзүлгөн экен. 1992 жылы Георгий Невский 92 жыл уюм түзүп кеткен экен. Андан 2012 жылы бул уюмду мен төрага болуп калып, ошонун анан ишти баштаганда мага полковник Арбаев чалып, ушу ишти баштаганда бул мекенди сүйүү ыймандан мекенди сүйгөн, бул мекенди сүйүү иш менен такташыңар керек. Иш менен, ишиңер менен мекенди сүйөм деп кой эле токтош болбойт. Мекенди сүйөм дегенде бир иш менен баштагыла дегенде, анан мен телефон чалдым, генерал Бакаев билесиздер, Ашырбек Бакаевич ардактуу эс алууда, ал киши айтты, ачыды, каналарыны ачып баштагыла деди. 13 жылы ачыды, кананы ачып баштадык. Сый уважение ардагерлер кеңеши болчу. Көтөрмө айыл өкмөтүнүн Молдонияз мектебинде баш ачыды кананын баш аты. Ушул жерден баштады. Имамидин Салибаев атындагы аскердик каны ачылды. Андан кийин 15 жылы ушул Баткендин жигити, батыр жигитибиз Асылбек Шагамырзаев атындагы каны ачылды. Палалооз азыр жаңылык деп аталат экен. Эркебаев атындагы орто мектепке мен учурдан пайдаланып, мен көрүп турганымда Сайкалов Жусупали аксакалга ыраазычылык билдирип кетем. Дара айыл өкмөтүнүн башчысы болгон. Бул киши бизге колдоо көрсөтүп, өзү катышып, Шагамырзаев Асылбек атындагы кананы ачканбыз. Андан кийин
мекен коргоочулар коомуну өзүбүз түзүп, анан ошол Дагарбаевдин жардамы менен дагы баштадык. Андан кийин көптөгөн класстар ачылды. Бүгүнкү күнгө чейин 22 класс ачылды. 22 ачыды кана ачылды азыркы убакта. Жакшы, мына Жайлабай Казбекович ошол мекенди коргоочулар коомдук бирикмесинин ишмердүүлүгү боюнча дагы кенен дагы алдыда дагы сөз кылабыз. Эми бүгүнкү күндө ошол эң негизгиси жаш муундардын патриоттук тарбиясы боюнча иш алып барат экенсиздер. Мана Маматсабыр Райымбекович ошол жаштар арасында кандай иш алып барып атасыздар? Ушул боюнча сиз дагы сөз кылыңыз. Буну айтарымда бул мекен коргоочулар бириккен коомуна келген жөнүндө да айта берсем. Кандай келип калдыңыз? Мен кызматты ички аскерлерден баштагам, лейтенанттан баштап полковникке чейин, командироваттан баштап командир эң чоң частардын бири бригададан эс алууга кеттим. Андан эс алууда жүргөндө ички аскерлер ушу Жалал Абад боюнча, Жалал Абад областы боюнча ички аскерлердин төрагасы. Эми өзүңүздөр билесиздер, ар жерде өздөрүнүн уюму бар, ал жерде элдер дайындашат, шайлашат. Ошол жерде мени көрсөтүштү. Ал жерде ишимди баштадым. Ички аскерлерде кызмат кылганыма сыймыктанамын. Ички аскерлерде аябай чоң иштер алып барылды. Министр эмырды, кол башчы, ички аскерлердин кол башчылары чоң иштерди алып барышты. Биз ардактуу эс алууларга жүргөндө жол көрсөттү, ар кандай жардамдарды көрсөттү. Биз ошолорду туура алып барып, туура жетишиш керек жерде. Мен ошондо Жалал Абад областы боюнча ички аскерлердин төрагасы болуп отур. Ошол биздин эми негизги максатыбыз ардагерлер менен тыгыз байланышта болуш, аскер бөлүктөр менен тыгызда болуш, кызмат өтүп аткан жоокерлерге жардам бериш, аларды аскердик тарбияга, мекенди коргоочуга тарбиялаш, ошентип отуруп, карап отуруп, мекен коргоочулар бириккен коомунда көрдүм. Ал мен область эле чектелип калат экенмин. Ал жерде биз ошол эле баягы областтын тегерегинде. Мына карап отурсам, аскерге чейинки даярдык бул жаштарды чыныгы тарбияга көрсөтүү, өзүбүз барып, өзүбүз үлгү болуп, өзүбүз көрсөтүп, бир нерсе айтып, ошолорго жардам берип. Мына ошону карап отурда мен кошулдум. Кошулгандан бери мына бунун чоң үзүрү болуп атат. Мына биз уже канчалаган мектептерди, 22-чи мектепти ачтык, мына акыркы мектептерде мен өз көзүм менен көрүп сыймыктанып атам. Кечээ акыркы жолу барганыбызда Чаткал районуна караган Сунсар айылында акыркы ачкан классыбызда көзүм көрүп алып абдан сүйүндүм. Окуучулар азыр эле даяр деп койсок болот да армияга кызмат кылганга. Ошо биздин баштаган мээнетибизди көрүп, өз алдынча даярданышып, уже көздөрү жанып, биз мекенди коргойбуз деп жигиттер эле эмес, кыздар дагы форма кийип, кыздар команда берип, аябай жакшы даярдыктарды көрсөтүп атат. Биз аны көрүп туруп, өзүбүздүн мээнетибиз кайтып атыптыр деп сүйүнүп, ушуну дагы кантип улансак экен, дагы кантип көбүрөөк жаштарга тарбия берсек экен деген ой менен ушу келип, ушул жерде отурабыз кайрылып жаштарга. Андан жакшы экен. Абдыкалык Шакирович, мына сизге дагы кеп кезегин узатсак, бүгүнкү күндө ардактуу эс алууда экенсиз, бирок буга чейинки басып өткөн жолуңуз, азыркы мына коомдук уюм менен болгон байланышыңыз туурасында айтып берсеңиз. Бұл жол мен дагы 2020 жылы 15 февралда 15 февралда приказчы бұл жаққа мамлекеттик фелдер кызматта келгенмен, бұл жақта иштеп, бұл жақта пенсия чыгып кеткен 2007 жылға чейин. Бұл жақта ошо ар кандай нерселерди көрдүк. Барып үйдө эслеп жүргөндөн кийин Жайлабай Казбекович мени чакырып калды, айтты, ушунда коом түзүлдү, коомго кошул деди 2017 жылы. Ошон башталып, бул киши менен чогуу иштеп жүрөбүз, чогуу жетеген астында. Азыр ушу балдарга биз ушунда кандай неме алабыз? Азыркы маалда биздин жаштарыбыз көбүнчө интернетке көп кирип кетти. Жашоо турмушта баардыгы ушу интернет боюнча болуп калышты. Мында азыр биз көп мектептер бар, башчы класс ачканда алар көрүп кызыга башташты. Мекен коргоого кандай неме кылсак болот деп. Канча жашыбыз армияга барабыз, кандай кылсак болот деп. Кыздар да кызыгып атат, биз да алабы экенби деп. Алардын да аң сезими аябай өнүгө баштады, күчөйө баштады. Алар да кыздар да кызыга башташты, балдардан өтүп. Азыр уже аң сезими өсүп, жакшы болуп атат. Мекен коргоочулар коомдук бирикмесинин атынан мен ушуну айтып кетемин. Олар ошо армия кызыгуу пайда болду. Жакшы, мына Тынычбек Эгембердиевич, сиз бүгүнкү күндө ошол мамлекеттик чек ара кызматкери катары кызмат өтөп жатат экенсиз, бирок ушул уюм менен дагы байланышыңызды биз мына
азыр көрүп турабыз. Кандай болуп байланышып калдыңыз? Сиз дагы ошол Баткен согушунун катышуучусу катары ушул бүгүнкү күндө ушул уюм менен болгон байланышыңыз кандай жүрүп атат бүгүнкү күндө? Саламатсыздарбы? Мен 99-жылы срочник болуп, 2000-жылы срочник болуп Кызмат өтөгөсүз. кызмат өтөгөнмүн. Контрактта калып, шартка байланыштуу кичине болуп иштеп калдым. Бул мекенди коргоочулар коомдук бирикмеси менен 2014-жылы мүчө болуп киргенмин. 2021-жылы Кызыл Кия шаарынын төрагасы болуп, азыркы жылы 2024-2025-жылы Баткен облусунун төрагасы болуп шайландык. Азыр ушу айта кетсек, ушу Баткен облусу боюнча 11 каана класс АЧД-каанасы ачылган. Анын бири Баткен облусунда, 6 Кыдамжай районунда, 3 Кызыл Кия шаарында ачылган. Жакшы экен. Мына Жалилбай Казбекович, ички аскерлери чек ара кызматынын бардыгынын башын бириктирген бул биздин жаш муундардын патриоттук тарбиясы экен да. Мына кайсы гана куралдуу күчтөрүнүн аскер бөлүгүндө кызмат өтөбөсүн, бирок ошол жаштарды патриоттук тарбиялоого болгон бирдиктүү аракет сиздердин башыңыздарды бириктирип атат экен. Бүгүнкү күндө ошол жерлердеги иш алып барууңуздар кандай жүрүп атат? Байланыш, жергиликтүү бийлик менен байланыш, билим берүү органдары менен байланыштар кандай болуп атат? Бул жаңы мен сизге айтып өткөн башында 2012-жылы генерал-майор Бакаев ушул АЧД-кааналарды ачууну сунуш киргизди. Сунуш киргизгенде азыр кайта айтып өтүп кетейин. Молдонияз мектебинде ачылды. Ошол бул ачылышта мен азыр эсимден чыгыптыр. Түштүк региону боюнча полковник Карабаев Талип Жанибекович түштүк регион боюнча эле төрага болчу. Ошол чогуу ачканбыз жаңы классты, ошондон башталды эсимден чыгыптыр. Анан 2015 дагы кайта айтамын, Жаңырык айылы, илгерги Палалооз айылында ошол Асилбек Шагамырзаев, майор Шагамырзаев атындагы класс ачылды. Андан кийин Майдан, мына Кадамжай районунун Майдан өрөөнүндө Түркбай Насыр атындагы аскерге чейинки канасы, андан кийин Жусуп Дыйканбаев атындагы канасы, бул дагы Майданда. Анан Үч Коргондо Жоми мектепте Рахматуллаев Абдурахман атындагы аскерге чейинки даярдоо канасы, андан кийин Минчинарда Төралиев атындагы орто мектепке Афган согушунун катчусу Иманбай Салымжан Иманбаев атындагы аскерге чейинки даярдоо канасы, андан эле көп өтпөй ошол эле Минчинарда Кызыл Коргон айылында Кызыл Коргон мектебинде Улуу Ата Мекенин согуштун ардагери атабыз Алиев Ашир атындагы аскерге чейинки даярдоо канасы, андан кийин өрт кырсыгында, төбө ашууда бензовоздун айдоочусуга жардам берип 2 милициябыз. Меркеткен Акуналиев Орозмамат, капитан, майор Делмирас Шамшиевдин аттагы 13-чү Испан Абдурахмандын мектебиге ачтык. Андан кийин Исак Разаков атындагы Сапат билим берүү мекемесинде илгерги Себат болгон илгери. Ал жерди бүтүрүүчүсү экен, ал балага ошол жерге класс ачканбыз. Андан көп өтпөй эле Делмирас Шамшиевдин атындагы көчөгө аракет жасап, ошол өзүнүн немеси көчөсүдөн айыл аксакал көчөнүн аксакалдары кварталныйдан чыгып, Делмирас Шамшиев атындагы көчө ыйгарылды, көчө болду Кызыл Кия шаарында. 2 класс, андан кийин чек ара кызматында кызмат өтөгөн подполковник Далибаев Дамир Токторбаевич ошол Баткенде кызмат учурунда бул дүйнө менен коштошкон экен, көз жумган. Анатыга Гүлматов атындагы номер 9-орто мектепке чек ара кызматынын подполковник Далибаев Дамир атындагы класс ачылды. Андан кийин дагы эле ошол 99-24 август күнү Байманалуу Баткенди өрүк зарыл мекенди мына Зардалыны күтүлбөгөн душмандар аралады, көптөгөн апалардын жүрөгүнү жаралады. Билесиздер, апаларыбыздын көзүнөн жаш эмес, кан акты.
ошондо өзү осколка тийип жаракат алган Кабыл Бактияр досубуз уруштун залакасы менен уруштан кийин 10 жылдан кийин кайтыш болду. Анатыга Töөлөс айыл өкмөтү дейт, Кеңеш айылында, Кеңеш мектебинде прапорщик Кабылов Бактияр атындагы канан ачканбыз. Андан кийин дагы кызмат учурунда каза болгон подполковник Далибаев Дадан Эргешалиевичке Араван району Маңгыт айылында Маңгыт мектебиге ачтык. Андан кийин Юсупов, майор Юсуповдун атыга Кара Суу районундагы Агартуу мектебин ачтык. Андан кийин сержант Козуев Улукбек атындагы Кызыл Кыштак айыл өкмөтүнө караштуу Түрсүнбай орто мектебин ачтык. Андан кийин Скорпион биздин эң бир аскер бөлүк бар да, ошол жерде зам командир болуп жүргөн бала майор Байтемиров Майрамбектин атыга барып, Каракулжага Алмаз атындагы орто мектепти ачтык. Андан Чоңалайга Дароот коргунга барып, улук лейтенант Абдыбайт Бөрүбаев атындагы класс ачылды. Андан Кочкор районуна барып, Кочкор районунда Шапаков атындагы орто мектепке ачыдыккана ачтык. Андан Манас районунун Талас облусунун Манас районуна барып, ал жерде жөн эле бирөөнүн атына эмес, аскерге чейинки даярдоо канасы ачтык. Мана 3-4 күн болуп калды. Чаткал районунун Сумсар айылыга барып, Улуу Ата Мекен согуштун ардагери атабыз Тайырбеков Нуркул атындагы класс ачып келдик. Демек, мына мекенди коргоочулар коомдук бирикмеси бүткүл республика боюнча өзүнүн ишмердүүлүгүнү жүргүзүп турбайбы? Эми мына баарыңыздар Баткен согушунун катышуучулары бүгүнкү күндө ошол жаштарды патриоттуулукка тарбиялоодо, мекенчилдик сезимин ойготууда ошол Баткен согушунун тарыхын канчалык жеткизип атасыздар ошол жаштарга? Канчалык бүгүнкү күндө ошол жаштарыбыз кабыл алып атат сиздердин бүгүнкү күндөгү ушул мекенчилдик багытындагы таалим тарбияңыздарды? Аматсабыр Райымбекович. Бул жерге дагы кайра кичине басылып кетем. Мен айтпадым, ички аскерлер деген мен ошол жерден чоңоюп көп нерсе көрдүм. Кызматта жүрүп баары жерге болуп кирдим. Ошол Ош, Баткен, Жалалабад, Чоңалай баары жерде. Ал эми ал убакта эми кызмат адамсың, буйруктун негизинде каласаң, калабасың да барасың. Мына пенсияга чыкканда ошол жерлерде буйруктун негизинде эмес, өзүмүн чын жүрөктөн чыккан патриоттук сезим менен ошол жерлерди аралап, ошол жерге барып, кайрадан ошол элдерди көрүп, ошол жаштарды көрүп, ошолорго чыныгы тарбияны, армияга болгон духун көтөрөйүн, патриот сезимди көтөрөйүн деп кайра ошентип жумушта жүрөмүн. Сиз айткан вопрос неме берген сурооңуз жакшы. Барган жерде азыркы бизде эң акыркысы Улуу Ата Мекен согушту көптөр унутуп калды, интернетке өтүп алып, тарыхты унутуп эле калышты. Андан кийинки бизде мына Афганис, боюн интернационалдар алар деле унутуп баштады анча-мынча. Бирок жерде барган жерде бар экен. Биз аларда колдоо көрсөтүп, алар да бизге колдоо көрсөтүп атат. Анан Чернобыль дегенди такыр эле унутуп калышкан. Анан сиз айткандай эң негизгиси көп эле Баткенди көп суроо берет. Эми Баткен айтканда, чын айтканда сулуу кызмат бардыгы эле оңой болгон жок да. Ал убакта бирок биздин каныбызда бар, биздин Кыргызстан жигиттерине баа берсек болот. Ошол убакта мен барам деп бир эле ошол жакта кызмат кылып аткандар эмес, тылда жүргөндө мен барам дегендер бар. Ошо көп болду. Эми ошо сиз айтканыңыз барган жерде ошол окуялар жөнүндө көп суроо берет. Эми онун баарын чагылдырып айта албайбыз, колдон келишинче айтабыз. Ал убакта эми сиз айткандай жаштар уккусу келет, көп суроо берет. Ал жерде Баткен качан башталган, кандай башталган, эми биз ал убакта ар кимибиз өзүбүздүн деңгээлибизде, эми аны көтөрүп айтып кереги жок, кошуп айтып кереги жок, жашаларды башка жолго буруп да кереги жок да. Өзүбүздүн көргөндү, өзүбүздүн билгенди, анча-мынча жердин баарын айтып беребиз. Ошону артынан ар кандай суроолор берет, ошонун артынан кайра айтабыз, көрдүңөр, ошого даяр болуш керек деп. Ошол убакта ар кандай окуялар деле болду дейм, чын айтканда. Керкилер автоматтын сүрүүн көргөндө эле уже коркуп калгандар бар. Күндө алып барып окутуп, автомат аттырсаң, эртеси бар автомат үнүн чыкканда жанында баланы атпай койгондор да болушу мүмкүн. Болгон андай окуялар. Анан эми чатка кээде биз мына Баткенде эле сөздү козгой беребиз. Чатка деле ошол эле нерсе болду. Ошол эле
немелер ошол жака барды, террористтер ол жерде эле ошондой кабыл болду, ал жерде эле балдар ага катышты. Ошону сиз айткандай окуучулар көп суроо берет, суроосуна жооп беребиз. Көп ошол биз барып сабак өтүп, катышкандан баштап жаш балдарда аң сезим өсүп атат. Баягы телефонду кармап, мисалы үчүн мурун айыл мектепке барып, ата энелер комитетинин төрагасына барсаң, баардык эле балдар телефон ойноп отурчу эле. Азыр биз барсак, менин сүйүнгөнүм телефонду таштап, бизди угуп, биздин сүйлөгөнүбүздү укканда мен ошо кубанычтамын. Биздин келечек бар экен, балдардын мекен коргоого болгон аң сезим ойгонуп атыптыр деп биз өзүбүздүн кылган ишибизге сүйүнөбүз да. Ошон үчүн биздин негизги максат ушул. Ана мындай форма чамагандар да башкача неме берет да. Азыр эми биздер келгенде форманы кийип кел десе, ой форма кийип дейт. Өзү айтканда, моментте форма кийип жүргөн деген эмне болуп калат. Ушу биздин жаштар үчүн. Биз эле кичинекей кезибизде кинону көрүп, ушундай болсоң экен, мен да команда болсоң экен, мен да ушундай мекенди коргосом дейт элек. Азыр эми биздин сүйлөгөн сөздү көрүп, балдар ушу биздин формабызды көрүп, бизде эмес, биздин формабызды көрүп, ошол балдар бизде келечекте ушундай болобуз деп атат да. Эң туура айтасыз. Ошо мекенге болгон сүйүү, патриоттук сезимдер ушул үй бүлөдөн, мектептен башталат. Анан өзгөчө бүгүнкүдөй мына жаркырап көкүрөк толо орден медалдар менен барганыңыздар абдан таасирдүү болот. Анын таасирдүүлүгү дагы 2 эсе өсөт болуш керек. Сүйлөп берип аткан ошол жердеги айтып отурган адам ошол бир окуянын катышуучусу болсо. Баарыңыздар Баткен согушунун катышуучулары экенсиздер. Ошол канчалык бүгүнкү күндө сиздердин ошол жаштарга патриоттук багыттагы берген талим тарбияңыздар жолугушуулар үчүн таасирдүү болуп атат. Абдыкалык Шакирович. Уже биз мектептерге барганда окуучулар кызыгат, сурайт. Кандай болгон деп. Биз көргөн билгенибизди айтабыз. Азыркы маалда азыркы маалда окуучулар жаман кызыгып атат. Мурунга караганда азыр көп кызыга башташты. Армияга кызыгып, ошо барганга кызыгып атышат. Уже мен ушундай немелерге кызыгуу көбөйүп атат. Жаштарыбыз. Мына Тынычбек мырза, сиз кандай ойлойсуз бүгүнкү күндө ушул мектептерде, окуу жайларында ушул жаштарга аскердик даярдык иштери жеткиликтүү жүрүп атабы? Канчалык ал бүгүнкү күндө дагы эле өзүнүн маанилүүлүгүнү белгилейт да ушул нерсе? Жакшы, азыр көптөгөн бир 22 класс ачылгандан көптөгөн жаштар азыр кызыгууда. Азыр күндөлүк керектелүүчү кичине жетишпестиктер бар. Ошолордун аркасында баягы күндөлүк керектелүүчү фляшка, каталог, азылка азыр күндө ушул жетишсиздик. Көрсөтүү куралдар. Көрсөтмө куралдары. Көрсөтмө Окуулар кандай өтөт негизи мына? Сиз айттыңыз, курам жөнүндө дедиңиз. Анан баягы кайсы министрлик курам жөнүндө биздин курам, мекен коргоочулардын курамы бул жерде чек ара кызматкерлери ардактуу эс алуудагы, мисалы чек ара кызматы, буяк ички иштер министрлигинен, буяк дагы ички аскерлердин, ички иштер министринин ички аскерлердин, мен дагы ички аскерлердин, дагы азыр биздин кеңешчилигибиз бар, жакшы билесиз, şu жерде начальник УД болуп кеткен генерал Алымбеков, Бактыбек Мадамбеков биздин курамга кошулган. Ардактуу эс алуудагы кол башчы Шадыбеков Абдулмажин Асанкулов бизде. Ушунда биздин курам Афган эстер бар, Баткен эстер бар. Афган согушунун биздин курамда мүчөлөр. Ушундай курам бар биздин. Анан жаштар кеңеши бар, катыша албай калды. Жалал Абадтан жаштар кеңешинин төрагасы, келечегин жаштар кеңешин түзгөнбүз дагы. Быйыл биз 20 декабрда подведение итога кылдык. Жылдын жыйынтыгы кылдык. Жылдын жыйынтыгында 1-чи орунду Чоңалайдын районосуна бердик. Мына ал коомдук иштерди өткөрүүдө каржылык маселеси да бар да. Бул маселени кандай чечип атасыздар? Кимдер колдоо көрсөтөт сиздерге? Колдоо көрсөткөн ушул айыл өкмөттөр чыгып калат. Мындай патриот айыл өкмөттөр бар да. Сен оруба, мен оруйун ата журт дегендер болот да. Азыр ата журтта орубасын, биз деле орубайлы. Тынчылык болду. Ушундай бир патриот жигиттер, айыл өкмөттөр чыгып калат. Айыл өкмөттөр чыгып калат, акимдер чыгып калат. Мисалы айтында атап өтүп кетсек, бизге Орозбаевич Кадамжай райондук билим берүү бөлүм башчысы азыр өтүп кетти, ал киши жаткан жай жаннаттан болсун. Ушул киши көп колдоо көрсөттү бизге. Азыр Байке уулу Болоткан Кадамжайдын акими
жакшы колдоо көрсөтөт бизге. Анан Кара Суудун акими Канатбек Касеневич Табалдиев ал дагы колдоо көрсөтүп атат бизге. Мына сиздердин жерлердеги ошол жаштар менен болгон жолугушуулар, аларга ошол өзүңүздөрдүн баштан өткөргөн окуяларды, ошол каармандык кылган учурларды эскерип айтып бергениңиздер жаштарга дагы аскер кызматында өтөөгө дагы дем берет да. Мына ушул боюнча дагы ошол жаштардын кандай сөздөрүн угуп жатасыздар, канчалык Бул сөз менен бирок ушул класска киргенде илгери билесиз да, Союз убагында ленкомната деп коет да, билесиз да, ленкомната жасалган. Ошо жасалганы көргөндө кирип туруп, погонду карап туруп, мына эмне кызыгуу башталат. Погонду көрүп туруп, мына автоматтын үлгүсү турат, ушу карап уже кызыгуу пайда. Биринчи ушулда биринчи башталышы бул Ачыдык Кананын Ачыдык Кананын максаты бул генералдардын, офицерлердин, келечек муун аскер кызматкерлеринин алепеси болуп эсептелет да. Андан кийин жаңы противогаз, ушундай немелер коет да. Противогаз жанакыдай насилка, азыр насилка коюлуп атат. Анан мына немеде өзгөчө болду класс ачылганда Кызылкоргондо. Ошол бир адам чыкты, ошол патриот, кыргыздын патриот экен, автомат, учебный автомат алып келип кое берди да. Мектепке анан 25 аскердик форма, бирок Ачыды мугалимге өзгөчө форма алып келип тапшырды. Бул кишиге да рахмат айтып өтүп кетем. Жакшы, мына жаш муундарды патриоттук духта тарбиялоого дагы эмнелерди жасоо керек деп ойлойсуздар? Дагы кандай иштер жүргүзүү керек? Патриоттук духта сүйлөп коюп эле мен мекенимди сүйөмүн, мекенди кантип сүйөсүң? Онда бир мусор турган болсо, ал туруп урунага таштап койсо, мекенди сүйүү биринчи тазалыктан башталат да. Тазалыктан, анан кийин мекенди сүйгөндөн кийин сүйөм деп кой. Мекенди сүйгөнүн күйүш керек, ошол мекенди коргош керек, мекенди. Мекенди сүйүү ушунан башталат. Өзүнөн улууду урмат, кичүүдү ызат менен. Анан дагы мен кошумча айтып өтүп кетейин. Мен ички аскерлердин курамынан, ушу Баткенден ардактуу эс алууга чыкканмын. 77-07 аскер бөлүгү, 700 аскер бөлүктөн чыкканмын. Ошол кол башчыларга рахмат, бизди ушундай тарбия кылган. Азыр көп жерде биринчи суроо мага мындай берилет барганда. Канча жаштасыз дейт. Мен айтам 64 жаш. Дем албайсыз дейт да айрымдары. Мына азыркы кол башчыбыз Алыбаев Дамир Картаңбаевич Дайыр Асанов паркыда жаштар аллеясы курду. Ички аскерлердин аллеясы, төрага ички аскерлердин республика төрагасы Касымбек Тынычбек Үсенбекович бирге болуп туруп, ал жерде аллея курулду. Андан кийин 77-02 аскер бөлүккө жаңыдан талапка жооп бере турган, азыркы талапка өзгөчө бир имарат курулду ал жерге. Анан мына жакында дагы эмне ошо Касымбек Тынычбек жетектеген ички аскерлердин ардагерлеринин төрагасы Кебек Ашым Турдиевич баш болуп ошол жерде дагы Оштун паркында дагы бир неме курулду. Аллея, жаштар аллеясы. Аны Жалал-Абадта курулду. Жалал-Абадта өзүңүз башында тургансыз да, турабы? Өзүңүз башында, Ганижан Алижанович башында, Ганибаевич башында турду, ал да курулду. Азыр эми кезек аллея куруш Баткенге келген, быйыл Кудай кааласа Баткенге курушат. Чоң рахмат ички аскердин кол башчысыга, ички иштердин министриге, биз менен кызматташып көмөктөшкөн агартуу министрлиги өзгөчө колдоо көрсөтүп атат. Анан коргоо министрлиги азыр өзгөчө колдоо көрсөтүп атат. Аскер комиссарлары келип катышып атат бу жерде, илгери катышпайт эле. Аскер комиссарлары ушул мындай патриот акимдер, патриот айыл өкмөттөр дагы бир жолу кайталап айтамын, ошол сен оруба, мен оруйун ата жүр деген бир өзү күйүмдүү ошол патриот жигиттер колдоо көрсөтөт. Мына Мамасабыр Райымбекович бүгүн ушул сиздердин уюм жалпы ушул ички аскерлеринин ардагерлеринин башын бириктирип коомдук иштерди дагы алып барат экенсиздер. Айрыкча мына жаштарды патриоттулукка тарбиялоо боюнча жерлерде. Бүгүнкү күндөгү ошол жаштарды патриоттулукка тарбиялоодо, алардын сезимин ойготуудагы сиздердин ишмердүүлүктө эмнелерди мындай баса белгилеп
кете аласыз да? Бүгүнкү күндө биздин ошол сиздердин талим тарбия канчалык деңгээлде биздин жаштарга таасирлүү болуп атат? Биздин кылып аткан ишибиз жыйынтыгын бере баштады да. Мына ар бир жерге барып, мына ушу дагы бир аз жайлоо азайышка кошумча болуп кетейин. Бунун негизги барган жерде бизге дагы көп суроолорду берет да, аксакалдар суроо берет. Силер кантип келдиңер, каяктан келдиңер, айлык аласыңарбы, жөнүндө келип жаштарды тарбиялай бересиңер деген суроолорду айтылат. Бул жерде эми негизги ушу жаштарды тарбиялоодо бизге салым койгон кишилер эми Жайлоо Казабаевич айтып кетти. Коргоо министри, элге түү министри, мен эми келип токтомокчумун. Жаштар коомдору бар. Бириккен жаштар коому жардам берди. Жалгыз жеке ишкерлер бар. Өзүнүн атынан берип, мен чоң атым ачып берди. Менин ошол согушта курман болгон үчүн, Баткенде курман болгон, Афганистанда курман болгондор жеке ошолор бизге көп жардам берип атат. Анан биздин негизги максатыбыз ошолорду чагылдырып, жаштарга жеткизип, ошол жыйынтыгын жакшы берип атат. Эгер дагы бир аз ошо сиз айткандай бизге жетишпей жатканы ушу каражат. Каражат жагы эчтен кыйын болуп атат. Ошол каражат көбүрөөк болсо, ошол жерге эртерээк барып, көбүрөөк окуучулар менен сүйлөшүп, биздин убактыбыз кээде аз болуп калат. Мына кече чатка бирөөнө барганда деле 1 саат элдер кетиксей калды. Жаштар, окуучулар кайра суроо берет, сүрөткө түшөбүз дейт. Мугалимдер келип сүрөткө түшөт. Биздин балдар, биздин неберелерибиз дагы силерге окшош болсо экен деп. Жана кыздар, балдар, форма кийген балдар келип биз менен сүрөткө түшөт. Анан дагы анча-мынча сиз айткан суроолорду бергенге үлгүрбөй калышат. Баткен жөнүндө, Афганистан жөнүндө, ошон форма жөнүндө кыздар дагы, балдар эмес кыздар суроо берет. Биз дагы военный аскердик окууга барып окусак болобу, биз дагы офицер болсок болобу, биз дагы кызмат кылсак. Ошого убакыт көбүрөөк керек керек да, анан материалдык жагы чын айтканда ошондой болуп калып атат. Бирок бизде патриот адамдар, уулдар, атуулар бар экен, эжелер бар экен, карындаштар бар экен. Ошонун негизинде иш алып барып атабыз. Анан мен өзүмдүн гана негизги максатым, сүйүнгөнүм ушу барган жерде мурун мен барып командир болуп, баягы чогулуп, жөнүндө сүйлөп кетип калчу деп, баягы буйрукту аткарып. Азыр элдин жүрөгүнө кирип атабыз да. Алар биз менен ушундай сүйлөшүп, чакырып алып, сен каяктан келдиң, кайсы жердин кулунусуң, сен ушунчага чейин иштепсиң, эмне үчүн үйүңдө жата бербейсиң? Анан ушундай десең, ой, рахмат, ушундай балдарыбыз көп болсо экен деп ошолор да бизге укмуш дем берип атат. Анан ошол кишилер, аксакалдар, карыган апалар, аталар бизге батасын берип дем бергенден бизде дем пайда болуп, биз да ушул окуучуларга дем берип атабыз деп ойдобуз да. Ушу барып ошолордун суроосуна жооп берип, сүйлөшүп, ошолордун жүрөгүн ойготуп, Кыргызстанга болгон келечекте Кыргызстандык ойлуу, Кыргызстандын чыныгып атуулар, мекенчилер болуп чыгышына биз ошого сыймыктанып, ушу ишти дагы алып барганга өзүнчө алдына максат коюп атам да дагы деле. Абдан жакшы. Мына бизде бүгүнкү күндө ошол коомубузда болуп жаткан окуяларга байланыштуу айрыкча ошол жаштар арасында мекенчилдикке тарбиялоо абдан маанилүү дейбиз. Анан мына сиздер иштеп жаткан коомдук уюмдардын дагы ролу абдан жогору. Бул боюнча негизи эле мына Абдыкалык Шакирович Тынычбек мырза мына бүгүнкү күндө канчалык дагы ушул коомдук уюмдардын ролуну жогорулатуу зарыл деп эсептейсиздер? Азыр туура айттыңар. Мындайда мен азыр көп жаштар менен сүйлөшөмүн. Армияга барган эмес. Даже званиялар билбейт. Мектеп окуучулар бул звания кызыгып атат. Мына звания кандай деп. Жана плакаттарда барып билгенде ошол званияларды көрүп, сурап билип атышат. Биздин жаштар азыр ондойлорду көп армияга баргандар көп билбейт. Мына мисалы үчүн капитан менен полковниктин разницасын билбейт. Сержант менен офицердин разницасын билбегендер көп. Ушул коомдо армияга баргандар билбейт эч нерсени. Мына азыркы мектеп окуучулар уже кызыга баштады, ошо билип үйрөнүп атышат. Бул жерде мен кичине кошумчалап кетейин. Сиз айткандай, ал жерде эң негизги дагы бир чоң маселе турат. Ошол окуучуларга сабак берген агайлар да турат. Көпчүлүк жерде ошол агайлар ушул убакта талапка ылайык сабак өтө албагандар да бар да. Эми азыр чын айтканда, баягы мекенибиз баягы 91-91-жылы таркагандан кийин бул сабактар жок болуп кетип, бул сабак берген мугалимдер жок болгону байланыштуу. Азыр эми талап күчтүү коюлуп атат. Коргоо министрлиги тараптан дагы катуу коюлуп, ар бир класста ачырыш керек деп коюлуп атат. Бирок ошол сабак бере турган
агайлар мугалимдердин жетишсиздиги. Кээинки жерге барсаң, кээинки мугалимдердин немеси кээинки окуучулар менен тең болуп калышы мүмкүн да. Өзүнүн берген билими. Ага караганда кээинки окуучулар көбүрөөк билип атат, ал кызыгып атат да. Ошон үчүн бул маселе да турат. Ошон үчүн бизде ошол аскерге даярдык сабагынан бере турган мугалимдерди даярдаш керек. Мисалы үчүн мен өзүм ошол боюнча бүткөнмүн. Бул 90 саясат кармалда мына Орто Азия боюнча Фергана менен Бишкекте ачылган кыргыз мамлекеттик диний тарбия институтунда аскерге чейинки даярдык жана диний тарбия боюнча мугалим деген спец даярдадылар. Эми ошол мугалимдер жок. Азыр көпчүлүгү эле бизде армияда кызмат кылгандар кылып атышат. Эми армиядан келип кызмат кылган балдар сыра барып эле ал айлыкка иштегиси келбейт. Көпчүлүгү эле башка жактарга барып иштеп кетип атат, частный охранага кетип атышат, анан кайсы жерде акча көп болсо ошол жака кетип атышат. Ушул балдарга сабак берүү, ушу мугалимдерди тарбиялады, специалисттерди. Ошого көбүрөөк басым кылсак жакшы болот эле деген оюм бар да. Абдан жакшы. Тынычбек мырза, кошумчаңыз. Өзүңүздөр билесиздер, азыр жаштар 11-де бүткөндөн кийин ачыдыканада көптөгөн строевой шаг бар жогун билгенден кийин окуу жайларга тапшырышка туура келип калат. Өздөрүнүн кесиби боюнча. Ошолордун армияга барып служба өтүп келгенден кийин ошолорду кичине бир өздөрүнүн кесиби боюнча бир дагы каралышып койсо дагы жакшы болот эди. Армияга барып службага өтүп келгенден контракт жагынан. Ошол жаштар көбүнчө ошол жагынан суроо беришип атат. Биз контрактка барып служба кылып келсек, 1 жылдык азыр мөөнөттө өтүп келсек, ошо 1 жылдык мөөнөттө өтүп келгенден кийин жогорку жайгаларга өтсөк, кичине контракттарын кичине жеңилдетип берсе деген ойдо. Жаштардын ою ушул. Анан азыр өзүмө кошумча алып кетейин. Мамасагыр Райымбековичти Коргоо министрлиги менен Агартуу министрлиги өзгөчө ачыдыкканага көңүл бурууну баштаган. Өзгөчө азыр өзгөчө көңүл буруп атат да. Ыраазычылык билдиремин. Эки министрликке. Эми мына сиздерде ошол мекенчилдикке тарбиялоодо жаштарды сиздердин ролуңуздар абдан жогору. Мына айтып кеттиңиздер, буга чейин биздин Улуу Отан мекендик согуштун ардагерлери бул ролду аткарып келген болсо, мына дээрлик алар арабызда калбай калды. Андан кийинки мына Афган согушунун ардагерлери, мына ички аскерлеринин ардагерлери сиздер бүгүнкү күндө ушул чоң вазифаны аткарып келесиздер. Сиздерге ар дайым ушул дайым көчүрмөндүктө ушундай чарчадым дебестен ар дайым ушул жаштар арасында ушул мекенчилдик сезимди угутуп өзүңүздөрдүн ишиңиздерди ийгиликтүү алып барышыңыздарга биз абдан тилектешпиз. Жыл сайын февраль айында биз 23 февралда ушу мекенди коргоочулар күнү майрамдайбыз. Мына биздин майрам бул өзгөчө майрам, айрыкча сиздер үчүн бүгүнкү ушул берүүдө мүмкүнчүлүк берсек сиздерге жалпы өзүңүздөрдүн куралдаштарды, жалпы биздин мекен коргоочуларды ушул өзүңүздөрдүн атыңыздардан, өзүңүздөрдүн уюмдун атынан куттуктоолорду айтып берсеңиз болот. Мен куштап кетсем, мен медалга кызыкканым, атам Улуу Отан мекенчилик согушунун ардагери болгон, Смоленскийде болгон, Ленинградда болгон, атам ардагери болгон. Ошодон кызыгуу пайда болгон да магачы. Так, куттуктоо дедиңиз, куттуктап өтүп кетсек. Урматтуу кыргыз элим, бардыңыздар келе жаткан айлардын султаны болгон Розай менен куттуктаймын. 23 февраль мекен коргоочулары менен майрам менен куттуктаймын. Кыргыз элибиз тынч болсун, мамлекетибиз өнүгүп өсө берсин. Имандуулук болсун, мекенди коргоон имандан дейт. Имандуу мекен коргоочулар чыктын. Ошол заманабыз тынч болсун. Сиздердин дагы ишиңиздерге ийгилик каалаймын. Көп чагылдырасыздар, аманчылык болсун. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен келаткан. Рахмат, келиңиз. Жерде мен дагы бир аз кичине бир нерсе унутуп кеттик. Биздин мекен коргоочулар коомдук бирикмесинин барган жерлерде элдерди дагы кызыктыруу үчүн жакшы катышкан агайларга ошого бизге жардам берген өзүбүздүн медалдарыбыз бар, мекен коргоочулардын. Ушуну берсе бул дагы абдан чоң себеп болуп атат. Ушул дагы ошолорго дем берип атат. Ол дагы биз дагы ошого даярбыз, ошого бизге жардам берди, мекенди коргоочуну колдогондарга. Андан акыркы ушул убактан пайдаланып
ыйык айы келатат, Рамазан айы. Ошо Рамазан айы баарыбызга Кыргызстаныбызга тынччылык алып келсин, ыйман алып келсин, сабап алып келсин, Кыргызстаныбыз өссүн, жакшы ийгиликтерге жетишели. Ошо менен бирге ушу ички аскердин кызматкерлеринин кол башчына, ошондой эле мекен кол башчылардын баардыгын, ушу ардагерлердин баардыгын өзүм атыман ушу келе жаткан майрам менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Бардыгына бекен ден соолук, узун өмүр, үй бүлөсүндө ийгиликтер болсун, жетишкендиктер болсун, жакшылыктар болсун. Кызматта жүргөн куралдаштарыбыздын баардыгы ушу ордендерди, медалдарды ушу юбилейный алып жүрүшсүн. Ушу жакшы окуткан үчүн, жакшы жетишкен үчүн, заманыбыз тынч болсун. Ушу биздин кол башчыларга, мисилерге да чоң терең ыраазычылыкты билдирем. Келиңиз. Мен да куттуктап келдим ошо кыргыз элим мына келаткан Рамазан айы менен баарыңыздарды куттуктаймын. Ошондой 23 февраль мекен коргоочулар күнү менен да баардыгы эркектерди, армия барган основной армия барган эркектерди баарын куттуктаймын. Чын ден соолук, узун өмүр каалайм. Заманыбыз тынч болсун. Кыргызстаныбызда мекенинде өтүп жаткан мекенчилерибизге баардыгын майрамдары менен куттуктаймын. Бар болуңуздар. Рахмат. Мына сиздер менен биз ушул мекенчилдик жөнүндө кенен маек курдук. Мына өзүңүздөр айткандай эле мекенди коргоо, ыйык, мекенге болгон сүйүү бул мына Жалилбай Казбекович өзүңүз айтып кеттиңиз, атам Улуу Ата мекендик согуштун катышуучусу деп мекенди коргоого бул үй бүлөдөн башталат, сүйүү. Мектептерден башталат. Мына өзүңүздөр айтып атасыздар, бүгүнкү күндө мектептерде ушундай балдарды, жаштарды мекенчиликке тарбиялап келебиз депчи. Анан сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Майрамыңыздар кут болсун. Ар дайым ушундай элдин арасында ошол мекенибиз үчүн дагы кызмат кыла беришиңиздерге тилектешпиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү биздин берүүбүз аяктады. Биз Баткен окуяларынын катышуучулары, мекен үчүн кызмат өтөгөн инсандар менен маек курдук. Ушуну менен берүүбүз аяктады. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.